Assalamu alaikum. Nazarыңыздарда Desin TV YouTube kanalı. Sankt-Peterburg'dan bloger Bakıt Sulayman. Hurmatlı görermanlar, muna bul Lomonosov Üniversiteti'nin filialının psikologiya fakültetinin jatakanası eken. Uşunun 5. etajın biz kayradan buzup astındaki pol dep koyabı. Talkalap ırgıtıp kayradan jaap jatabız. Men daha uşul Sankt-Peterburg'a gelgenden beri oşoga jardan berip keche 2 gün iştegen jokmун. Ahıranadan jumuş karap, tiyak kılıp, lisenziyaga tapşırıp oşondo işler menen şuguldanıp geldim. Özbekler aytmakçı. Anan gayra saat 4'ten başlayıp iştep. Tetigi başındaki meşöktör stroy materiallar salıngan. Oşo kirpiç urup morların en kıyın işleri artta kaldı. Daha bir 10 gündöy iş kaldı dostlar. Rusya'nı kara oturup tan kaldım ben. Rusya-Ukrayna soğuşu Rusya'ga tasir etpegendeyle mындай maga sezim kaldırıp atatdı. Bari kadimkideyle Oruslar çartak deyip öyle жүрүшөt. Oşondoy görünüp atatdı. Produktlары kımbattaptır. Bayağı men ilgerki 2 yıl murunkudagıday emes. Bирок жумуш кадимкидей эле көп экен. Жумушка чакыргандар, башка кылгандар, иштегендер, көчөдө жайма жай жүргөндөр, булардын баягы газы деле, бензини деле өзүнөн чыккан үчүн продукту бардыгы өзүндө бар үчүн эч кандай бир каттуу сезилерлик нерсени байкаган жокмун. Балким кандайдыр бир эксперттер айтып атышат, ошол чет өлкөлүк айрыкча эксперттер. Булар кризиске жолукту, анан кризис болот, каттуу тигиндей мындай августтан болот, сентябрдан болот деп. Аны да көрө жатарбыз. Менин оюмча Орусияда бүт эле ушул электроникадан башкасы бардыгы бар чоң өлкө экен. Кыйналышпаптыр деле булар. Анан азыр ушул электроника демекчи, электроника тармагында иштеген ишканаларга аябай жеңилдиктерди берип, проценти, пайызы аз кредиттерди бере турган саясаттарды жүргүзө башташты булар. Hem kantkende dagı tezirek ошол согушу бүтсө экен. Согуштун таасири мындай чоң мамлекеттерге эмес, демек бизге окшогон кичинекей мамлекеттерге кайра каттуу тиет экен да. Айрыкча финансы жаатында, мына азыр биздерде банктарда мен өзүм келатканда көрдүм. Эгер чет өлкөдөн кимдир бирөө доллар сала турган болсо, аны эч кандай доллар менен ала албайсыз. Ошол банктын айткан баасы менен базар баасынан төмөн кылып туруп, долларды сомдун кунунда аласыңар да. Ошондон биздин банктар азыр миллиардтаган, мен керек болсо миллион эмес, булар миллиардтаган сомдорду иштеп койду. Ал сомдор каяка кетип атат, кимин чөнтөгүнө кетип атат, мен билбейм, балким мамлекеттин пайдасына кетип атабы, бирок банктардын баардыгы акционерлик, коммерциялык банк деп коет, мындайча айтканда жеке акционерлердин банктары. Муну ошол көпөстөр бул жерден аябай чоң утушка ээ болуп жатат. Кому война, кому бирдеке дегендей, кимдир бирөө согуш болуп жанынан ажырабатса, кимдир бирөө андан акча кылып саясатта ошондой нерселер болуп атат достор. Аны биздин чоңдорубуз билсе билмексен, көрсө көрмөксөн болуп жатууда. Ошондой эле азыркы кезде Орусияга деген билеттер 30 миңдин тегерегинде болуп калды. Ал эми бияктан аяка болсо, кече күнү бир агабыз кетти, 6 миңге кетти, Санкт-Петербургдан Ошко учту да. Билет арзан бияктан нары. Аяктан бери аябай кымбат болуп атат. Дагы баягы авиа компаниялар ушул ковидте, андан кийинки мына азыр Украина эмесинде дагы bir gana kimder jirgap atat? Banktар, авиа компаниялар, мына шулар элдин канын сорушуп, алар менен кошо биздин мамлекеттик чиновниктер аларга шерик болгондой, аларды көзөмөлгө албагандай түр көрсөтүп, эч кандай аларга таасир эте албайбыз дегендей түр көрсөтүп турушат достор. Эмне десең, булар өздөрүнчө жеке сектор, биз билетин арзандата албайбыз дейт. Жанагындай ковидке каршы справкаларды Орусияда
талап кылбайт. Мисалы үчүн поезд менен же болбосо жер менен келген. Ал эми биздин самолеттордо талап кылынат, анан Орусиядан ушундай деп, бияка келгенде эч ким ит деле сурабайт аны. Чынын айтканда билбейм, мен ушул ковид деген эменин ушул мафиясын такыр түшүнбөй койдум. Эмне себептен биздин кыргыздарда такыр эле ошол ковидтин справкасын алууну токтотушкан жок да, айрыкча самолет тармагында. Ошентип эле дайыма келатышат. Ушундай экен достор, жашоолору жакшынакай эле экен. Мындай курулуштар жүрүп атат, башка кылып атат. Көчөлөрдө шатыра шатман жүргөн адамдар, мен кече күнү бир метродогу музыканттарды тартып койдум, ырдаган адамдар эч кандай бир нерсе билинбегендей. Да анан 60 миң адам кырылып атат, 70 миң тигиндей мындай деп атат. Эми болсо болуп аткандыр. Бирок адамдардын, карапайым адамдарынын жашоосуна таасири аз эле болуптур. Продуктлар кымбаттаптыр эми, конечно. Жана дагы айтып кеттим. Менин алгачкы байкагандарым ошол болду достор. Мен эми көчөгө кече күнү дагы чыгып шашырыш эле көчөнү тарта албадым. Буйруса мына иштер бүтүп калса, охранага документ кылып алсам, анан 1-2 күн тартып, продуктлары канча, башкасы канча, анча-мынча кыргыздардын жашоосу менен тааныштырып, деги эле кандай болуп атат. Мына бул Стрельнага кетип аткан. Стрельна дегени биягында Петергоф, кандай деп койсок экен, падышанын илгерки жайкы сарай, летний дворец бар, фонтандар бар, сонун шаар бар да биякта. Ошого кетип аткан жолдо сол жака кирип кеткен айыл экен, Гарбунки деген айыл. Ушул биз турганда мондай кичинекей автобус каттайт экен. Этаж үйлөр, бул Гарбункиде бардыгы эң чоң этаж үйлөр, 5 этаж үйлөр экен, мондай илгерки Советтер Союзунун тибинде салынып калган. Анан ушул окуу жайлардын филиалдары жана алардын жатаканалары бар экен. Азыр студенттер жок, себеби каникул. Охранниктери карап коюп турушат экен. Мондай жап-жашыл бардыгы сонун аянтчасы. Мен үстүрөгүнөн дагы кийин тартып көрсөтөм достор. Саламатта туруңуздар. Жакшылап коеюнчу. Мына ушундай погода, мондай аэропортко жакын жер окшойт, самолеттор учуп, стабилизатор жок болуп тартылып калды. Кечиресиздер. Негизи ошол эми өтө кызыгаарлык деле. Анан дагы ички өзүбүздүн ал акыбал боюнча дагы сүйлөп беремин достор. Азыр эми мындай биринчи Санкт-Петербургка келгендеги, Москвага келгендеги ойлорум менен бөлүштүм. Сиздер менен блогер Бакыт Сулайман болду. Саламатта туруңуздар.